кагаздар үчүн камаласыңар. Тонналаган көмүрлөр үчүн камаласыңар. Именно өзүңөрдүн кызматтык милдетиңерди аткарбагандыгыңар үчүн камаласыңар. Бардык жарандар угуп Өзбекстандан келип аткан жарандар 50 000 сумдан сатып алып келип аткан документтериңер менен мындан ары өтпөйсүңөр Кыргызстанга. Бар бир нерсе болсо кайрылыңыз. Мен губернатордун орун басары, мага барыңыз эгер болбосо макулбу? Мына заманки көзөмөлгө турат. Аягына чейин. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Комментарийге жазылган көпчүлүк катталуучуларыбыздын суроолоруна ылайык, президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкуловдун өмүр баяны тууралуу маалымат берүүнү туура көрдүк. Жаныкулов Данияр Төрөгазиевич 1980-жылы 1-январда Талас облусунун Манас айылында туулган. Эмгек жолун 1998-2001 жылдары Талас облустук жаштар комитетинин төрагалыгынан баштаган. 2001-2007 жылдары Коомдук телерадио корпорациясында Алато программасында кабарчы жана жооптуу редактор кызматтарын аркалаган. 2007-2009 жылдары ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын башкы продюсери. 2009-2011 жылдары Маданият жана маалымат министрлигинде пресс катчы, министрдин жардамчысы. 2011-2014 жылдары Атажурт саясий партиясынын төрагасынын орун басары. 2014-2015 жылдары Атажурт партиясынын саясий кеңешинин төрагасынын орун басары. 2015-2021 жылдары ОСО Алтын Альянс компаниясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы. 2021 жылы Чүй облусунун Шопоков шаардык кеңешинин депутаты, Атажурт Кыргызстан фракциясынын лидери болгон. Атажурт Кыргызстан фракциясынын лидери болгон. 2021 жылдын 10 августунда 2021 жылдын 3 августунда президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары кызматына дайындалган. Аягына чейин эртең айтып койду, тигибу деп кодулап, коркутуп, жасабай коюп, башка кылсаңар капа болот. Аягына чейин бир нерсе болсо 50 000ден силерди алдап сатып аткан Адилет, Байыш, башка деген балдардан алып келип атсаңар, токтоткула. Өзбекстанга барып, азыр 35 тонна көмүр бар деп атат. Кай жерден испытание кылды көмүрдү, кай жерден текшеришти. Ушуга кантип анан кийин тендерден акча которуп койдуңуз?